Кара суу базарындагы ишкерлер электр энергиясына болгон төлөмдөргө нааразы. Анда бир лампочка үчүн 250 сомдон 400 сомго чейин акча алышат. Соодагерлерден чогултулган сумма иш жүзүндө бир топ көп экендиги айтылды. Мындан улам ал акчалар кимдин капчыгын кампайтууда деген суроо жаралат. Ал эми кара суу базары боюнча 5000ден ашуун контейнер бар. Маселени Даткаш абдан карап көргөн. Кара суу базарындагы соодагерлер электр энергиясын жетиштүү берилбегенине нааразы. Анткени күн жарымынан өткөндөн кийин жарык өчүрүлүп, соода сатык жүргүзүүгө тоскоолдук жаралып жатканын айтышат. Айына 150 сомдон төлөйбүз. Бирок панжерник күнү свет бербейт. Панжерник күнү светти өчүрүп коет. 150 сомдон төлөйбүз, учетчик жок. Бирок ошто апамдар турушат, учетчик менен 27 сом, 30 сом эле төлөшөт экен. А биз 150 сомдон төлөйбүз. Бирок чоң месталар 200-250ден төлөшөт. Биздин укушубузга караганда 400 сомго чейин төлөгөндөр бар, кечинби? Ооба, төлөшөт, төлөгөндөр бар экен. Ана жакта деле обув рядда эжем бар, 400 сом төлөйбүз деген. Айына 350-400дөн төлөйбүз деген. А бул каражат көп деп эсептебейсиз? Көп да. Анан болбосо коркутат, ана жерде Ахмат деген бар. Ачык эле айтам, 40 салам светти төлөсүңөр дейт. Электр жарыгы бизди эмебизде камсыздандырбайт. Себеби эртең менен саат 8де келебиз, кечки саат 4тө эле өчүрүп коет, бирок 2 сомдук жакпайбыз да. 200 сомду жагыш үчүн учетчик болсо бир 15-20 сом эле болот. Анан бизде коммерческий экен, 100 сомдон деп эсептешет, 100 сом электринден дешет. Бирок бизде жакшы эмес, жарыктыкчы. Анан сырткары кошумча городской деген бар. Городскойду киргизип алабыз. Ошо жамгыр жааганда, кар жааганда ошол эле күн өчөт. Свет жок. Караңгыда биз содагылана кыйналабыз. Бизде светти жакшы берсе жакшы болмок. Базар ичиндеги ишкерлер айына электр энергиясына 250 сомдон 400 сомго чейин төлөм беришет. Бирок соодагерлер олтурган күркөөлөрдө электр энергиясын эсептеген эсептегичтер орнотулган эмес. Ошон үчүн базар жетекчилиги чогултуп жаткан каражаттар ашыкча дешет ишкерлер. Бир лампочка 150 сомдон төлөп атам. Бир лампочкага. Элестетиң, а мен үйүмдө плитка иштетем, башка нерсе иштетем, окат пышырам, канча комнатамда жатат, мен жагам. Ошого 180 сом айына төлөйм. А базарда 150 сом төлөйм. И то понедельник күнү өчүрүп коюшат, после обед. Вообще свет болбойт понедельник күнү бизде. Маселе боюнча базар жетекчилигине кайрылып, бирок жумуш ордунан таба алган жокпуз. Кол телефон аркылуу кайрылганыбыздан жооп болбоду. Райондук салык кызматынын берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө иштеп жаткан соодагерлердин саны 5000ге жетет. Орто эсеп менен 300 сомдон айына эсептегенде Кара суу базарынан 1,5 миллион сом электр энергиясы үчүн чогултулат. Бирок Ош электро тармактар ишканасынын жетекчиси канча каражат базардан түшөөрүн айта алган жок. Кара суу базар боюнча биз биринчиден жаңы даярданганбыз. Жетекчи катары менен 3 азаматтын жаңыбыз. Азыр жана силер келгенде билдим мен, ошо сурап атат деп. Азыр маалыматты именно ошо базарлык реализация боюнча замначальник, зам директор бар. Ошо маалыматты берет азыр. Область боюнча канча абонентиңиздер бар? Область боюнча абонент. Юридический лицолор кошпо. Ош электрого келген жаңы жетекчиден жооп алууда оңойго турган жок. Жетекчилик кызматка келгенде ар кайсы жердеги той, бет ачарларга катышмай салкы айланган көрүнүш. Казыяттын имаратын ачылуу аземине шашып жаткан жетекчи алгач суроолорго жооп бергиси келбеди. Азыр мен жооп берейин, хорошо? Убактыңыз албайсыз, басканча 2 минут. Агай, 1 минут. 1 минут кел агай. Азыр келем дедим. Кыска 1 минут. Турат али базары жалпысынан бир айына иштеткен электр энергиянын саатына 300 000 сомдук колдонот бир айына. Омат базары 120 000 сомдук колдонот. Абдалим базары болсо 45 000 сом тегерегинде электр энергияны колдонушат. 12 гектардан ашуун жер аянтын ээлеп турган Кара суу базарында орто эсеп менен 5000ден ашуун контейнер жайгашкан. Миңдеген орундуктардан электр энергиясы үчүн чогултулган каражаттардын 500 000 сому гана Ош электро ачык акционердик коомуна төлөнөт. Ошондо калган 1 миллион сомго чукул каражат кайда кетип жатканы азырынча белгисиз. Таткаш абдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.